بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين صدق الله العظيم. Kimde kim merimdi öte merimdi bolgan zat Allah Taalаны эстөөдөн баш тартса, Allah Taalаны эстебей жашай турган болсо, нуқайид лаху шайтанан, анда ага таандык шайтанды жандоочу кылып коебуз дейт. Ага шерик жолдошу кылып биз шайтанды бекемдеп дайындап коебуз. Фахуа лаху қарин, ушинтип ал шайтан анын жолдошу болуп калат. Же болбосом ал адам шайтандын жолдошу болуп калат. Жана чындыгында шайтандар адамдарды туура жолдон тосушат. Жана бирок тиги туура жолдон тосулуп калган адамдар биз туура жолго багытталганбыз деп ойлошот дейт. Шайтан аларга туура эмес жолго салып койгон. Бирок адам өзү ойлоп жүрөт, мен туура кылып жатамын деп ойлой берет. Ошондуктан күнөөкөр адамдарга ачуулангандын кереги жок да. Туура уятсыздык менен жашап атат, адилетсиздик менен жашап атат, зулумдук менен жашап атат, адамдардын канын төгүп атат, канын ичип атат, аларга ачуулангандын кереги жок. Себеби Куран айтып атат: "Ва яхсабун аннахум мухтадун." Алардын ою боюнча алар туура эле жашап атат. Өзү жашоо ошондой болуш керек. Тазалык деген ошондой, өнүгүү деген ошондой. Алардын ою боюнча жашоо туура эле кетип жатат да. Маселе кимде? Маселе өзүбүздө. Биз түшүнгөн адамдар ошолорго туура нерсени түшүндүрбөй жатканыбыз ошол жерде күнөө да. Ачууланып мисалы туугандары башкалары мисалы кээде жаңы жылга чакырып калат тура. Же болсо жаңы жыл тосуп калат, же туура эмес тойлорду өткүзүп калат, башка болот, аларга ачууланып астагфирулла тигиндей кылат, мындай кылат эмес. Ал жерде көбүрөөк сиз өзүңүзгө ачууңуз келиш керек да. Мен эмне үчүн ушул күнгө чейин аларга мен динди үйрөткөн жокмун? Эмнеге аларга кызмат кылып, алардын көңүлүн алып, аларга динди диндей көрсөтүп, адилеттүүлүгүм менен, адеп ахлагым менен, кулк мүнөзүм менен, берешендигим менен, кечиримим менен мен эмнеге аларды динди үйрөтө алган жокмун депчи. Себеби Куранда Аллах Таала айтат, ар бир адам өзү вахум юхсинуна аннахум юхсинуна суна, яхсабуна аннахум юхсинуна суна деп. Куранда айтат: "Хал унаббикум би ахсарина а'мала." Мен силерге дейт, ушундай адамдын кабарын айтайынбы? Ал амал, мындай жашоо тараптан эң зыянга учураган, эң банкрот алган дейт. Алар кимдер? Алар туура эмес жашап туруп, бирок өздөрү туура кылып атам деп ойлогон адамдар дейт. Туура эмес кылып жатып, туура эмес экендигин билсе тоба кылат да. Алладан кечирим сурайт, оңолгон аракетине кылат. Бирок эң зыянга учурап калган адам ким? Мен туура жашап атам деп отуруп эле анан кыяматка барганда жашоосу туура эмес чыгып калган адамдар экен да. Мындайча айтканда Куранда аларды жемелей келе мына ушулар жаман адамдар деген сөз эмес. Аларды айтып аткандыгы булар түшүнбөй жатат, силер түшүндүрүш керексиңер деген мааниде да. Алар ошо билбес дегенде. Мисалы бир адам ойго алдында бир тууганы уктап атат. Мечитке намазга азан айтылып калды. Ким жоопкерчиликтүү? Тура? Ойго турган адам да. Ойго адам уктап атканда ойго түш керек. Ал уктап аткан адамдын ал жерде күнөөсү жок. Себеби ал билбейт, капилетте уктап жатат алчы. Ошондой эле канча адамдар түшүнбөй жаткан болсо, аларга ачууланып, аларды кафир деп, аларды мушрик деп кыйкырганда эч кандай пайдасы жок да. Балки Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бул мусулмандарды, бул умметти тарбият кылганы, адамдар канча күнөөдө жүрсө, туура эмес жашоодо жүрсө, ошончолук аларга болгон дагы мээрим, аларга болгон дагы сүйүү, аларга болгон дагы ички дүйнөдөгү күйүт адамдыкы күчөйүш керек да. Ошолорго болгон дагы сиз менен биздин дуабыз, батабыз, мээнетибиз, чакырыгыбыз, дааватыбыз күчөйүш керек.